Салам барыңыздарга, каналыма кош келиңиздер. Сиздер менен мен Эльмира. Бүгүн туздалган бадыраңдарды жасайбыз. Өзүмдүн жылдар бою жасап жүргөн, текшерилген жакшы рецепттердин бири. Эгер кызык болсо, видеону аягына чейин көрүп, менен чогуу бирге болуңуздар. Алгач баардык керектүү азыктарды тазалап, жууп даярдап койдум. Айрыкча бадыраңды 3-4 жолу таптаза кылып жууп алабыз. Ошондой эле сактыкта кордук жок дегендей эле мен керектүү азыктардын баардыгын, айрыкча көк чөптөрдү кайнап жаткан сууга салып, бир аз убакыт аралаштырып, кайра сүзүп чыгарып алам. Бир аз гана убакыт алат, бирок банкаларыбыздан атылып кетишинен сактайт. Банкалардын атып кетишине бадыраңдын өзү дагы себеп болушу мүмкүн. Андыктан тандап жатканда сөзсүз түрдө жаңы теплицада эмес, талаада же огороддо өстүрүлгөн бадыраңдарды колдонобуз. Сарымсактарды, ачуу калемпирлерди жана хрендин тамырын чайкап алдым. Ал эми булар болсо алчанын жана карагаттын жалбырактары. Алча менен карагаттын жалбырактары бир гана жыт бербестен банкалардын атылып кетишинен дагы жакшы сактайт. Андыктан сөзсүз түрдө колдонуңуздар. Ошондой эле хрендин жалбырактарын дагы кошобуз жана укроптун гүлдөрүн баардыгын чайкап жууп алгандан кийин лавр жалбырактарын дагы жууп алсак болот. Ал эми банкаларды болсо алгач сода менен жакшылап жууп, андан кийин чайкап алгандан кийин 1 литрлик банкаларды 10 мүнөттөн, ал эми 2 литр банкаларды 15 мүнөттөн бууга кайнатып алдым. Ал эми банкаларга салганда сарымсактан ар бир банкага 2-3 даанадан салдым, көлөмүнө жараша. Ачуу калемпирден бирден салабыз, чоңдорун 2 литр банкага салдым. Карагаттын жалбырактарынан 1 литрлик банкага 2-3 даанадан, ал эми 2 литрлик банкага 3-4 даана салсаңыз болот. Ошондой эле хрендин жалбырактарынан да бирден салабыз. Албетте көлөмүнө жараша болот. Эгер майда болсо 2ден салсаңыз болот. Жана укроптун гүлдөрүнөн дагы бирден 2ден салып чыгабыз. Лавр жалбырактарынан дагы бирден 2ден салабыз. Ошондой эле кара тоголок мурчтан дагы болжол менен 10-12 даанадан салып чыгабыз. Ошондой эле алчанын жалбырагынан дагы 2-3 даанадан салып койсок болот. Эми банкаларга бадыраңдардын баарын тизип салып баштайбыз. Алгач чоңдорунан баштайбыз, андан кийин майдарактарын дагы батырып, баардык банкаларга тыгыз кылып салып алабыз. Аягында ичке тилинген хрендин тамырларын бош жерлерине салып чыгабыз дагы, үстүнө кайнаган сууну куябыз. Ал эми капкактарды болсо 1-2 мүнөт сууга кайнатып алабыз. Болжол менен 20 мүнөттөн кийин биринчи куйган сууну төгүп, үстүнө кайрадан кайнак суу куюп коебуз. Суу болсо сөзсүз түрдө жакшылап кайнаган кайнак суулар болушу керек. Эми татымалдардан 1 литрлик банкаларга өтө толтура эмес, жарым аш кашыктан кумшекер кошобуз.
Ал эми туздан ар бир 1 литрге 1 аш кашыктан кошобуз. Өтө үйүп салбайбыз жана туз йодтолбогон ирик туз болушу керек. Ошондой эле 80% уксуздан жарым аш кашыктан кошобуз. Аягында банкаларыбыз атылбай жакшы сакталышы үчүн 1 литрлик банкаларга 1 таблетка аспиринден салып койсок болот. Эми кайнап жаткан суудан толтура куюп, капкактарды дагы бир жолу кайнаган сууга чайкап, жаап салабыз. Ошондой эле 2 литрлик банкалардын дагы татымалдарын көрсөтө кетейин. 2 литр банкага мен 1 аш кашыктан кум шекер кошом, 2 аш кашыктан туз жана 1 аш кашык 80% уксуздан куябыз. Ошондой эле 2 литрлик банкаларга 2 таблетка аспиринден салам. Аягында банкалардын баардыгын ылайыктуу жерге көмкөрүп коебуз дагы, бетин жылуулап жаап, 1 суткадай жаап коебуз. Андан кийин салкын жерде кышы менен сактай берсек болот. Достор, ушуну менен бүгүнкү видеобуз аягына чыкты. Эгер жаккан болсо сөзсүз түрдө лайк басып, комментарий жазганды унутпаңыздар. Көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.